Саламатсыздарбы? Нурус ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Садыр Нуркожоевич, учурда Молдавановка айылындагы абактасыз. Кандай шартта кармалып жатасыз? Кудайга шүгүр, кадимкидей эле эл катары шартта кармалып жатам. Адатта абакта жаткандар мемуар жазган же кол өнөрчүлүктү өздөштүргөн, же дагы башка таланттар ачылган учурлар көп. 2 жылдан бери абактагы убактыңызды кантип өткөрүп жатасыз? Туура айттыңыз, мемуар жазгандан башка ишим деле жок. Убакыт көп кенен. Көбүнчө китеп жазуу менен алек болуп отурам. Кечкисин күн салкындаганда ден соолукту чыңдап туруу үчүн футбол ойноп коебуз. Жакында кыргызстандыктарга абактан кайрылуу жасадыңыз. Анда учурдагы өлкөдөгү курчуп бараткан абалды белгилеп, элди, айрыкча жаштарды сабырдуулукка чакырдыңыз. Абакта экениңизге карабай, элге кайрылганыңыз чын эле саясий абал оорлошуп жатканын билдиреби? Деги эле саясатчы катары өлкөдөгү абалга кандай баа берер элеңиз? Ооба, жакында кайрылуу жасадым. Гезит, теле, радиолордон жаңылыктарды үзбөй көрөм. Адвокаттарым, жакындарым келип турушат. Байкашымча, Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевдин кармашы күндөн күнгө күчөп бара жаткандай. Апрель менен КТРКдан да байкаса болот муну. Бири-бирин ашкере шыбамай катуулап кетти. Экөөнүн тарапташтары экиге бөлүнүп, эмоция калтырып, бири-бирин незелки кас душмандардай болуп жектей башташты. Мунун арты жакшылыкка алып барбайт. Тарыхты карасак, кыргыз бири-бири менен кырылышып жүрүп, эли жерин алдырган. Кыргыз каганатын жок кылып алышкан. Душмандарынан талкаланган айт олтурсаң арман көп. Анан да көп учурда тарых кайталанат эмеспи? Бүгүнкү кырдаалда туш-тушубуздан жерлерибизди басып кирип жатышса, өлкөбүздү карыз кылып, эртең бүрсүгүнө көз карандысыздыгыңдан баш тартасың деп кийкиртектеп турган учурда, түндүк түштүк деп бөлүнүү, бул өзү маңкуртчулуктун жеткен чеги эмеспи? Айрыкча көпчүлүк жаштарыбыз ата тегибиз ким экенин, кайдан экенин билбей эле бири-бирин оозго алгыс сөздөр менен сөгүшүп кетип жатышат экен. Бул туура эмес. Ошон үчүн бөлүнбөгүлө, эртең бектер кетет. Сыр баягы эле бир тууган болуп кала бересиңер деп кайрылуу жасадым. Андан көрө ушундай учурда болуп көрбөгөндөй ынтымакта, бир муштум болуп биригип туруш керек. Кимиси күнөөлүү болсо сот алдында болбосо да Кудай алдында жооп беришет. Баары мыйзамдуу жол менен кетиш керек. Мыйзамды тебелегендер да алыс узабай эле жооп берип жатышат. Сооронбай Шарипович адилетсиздик кылса, эртең өзү да жооп берчү күн бат эле келип калат. Ошондуктан эч качан бөлүнбеш керек. Бөлүнгөндү бөрү жейт дейт. Сиз дагы Атамбаев бийлигинин саясий куугунтугуна кабылган саясатчылардын бирисиз. Бирок бийлик алмашкандан бери 2 жылга жакындады. Мурунку бийликтин репрессияларынын бири да бошотула элек. Бул эмнеден улам деп ойлойсуз? Ар бир келген президенттин, анын бир туугандарынын айлана чөрөсүнө, катуу айтсам кечиргиле, 2 буту шакалдар топтолуп алышат. Бирөө бутун сүртө калат, бирөө чачпагын көтөрөт дегендей. Анан ошолор бизге окшогондорду жамандап турушат. Бишкек кичинекей да, бул башынан ышкырсаң аркы башына угулат. Мага да жетип атат кимдер мени тынымсыз жамандап жатканы. Булар чыкса сизге баш оору болот, сизге каршы чыгышат деп кулак мээсине куюп турушат. Ошон үчүн Текебаев, Чотонов мени чыгарбай жатышат. Кечке эле адамдын кулагына куя берсе, чын экен деп ишенет адам. Бирок кийин өкүнүп калат. Алмазбек Атамбаевдей болуп, мен ишенчек экенмин, тегерегиме шакалдар топтолуп алышып, мени адаштырып жүрүшүптүр деп өкүнөрү бышык. Тарых кайталанат дайыма. Сооронбай Шарипович менен Асылбек ошону унутпашы керек. Коомчулукта сизди жакында абактан чыга турганыңыз тууралуу кеп сөздөр кетүүдө. Кудай буйруп эркиндикке чыксаңыз, абактан кийин сизди эмне күтүп турат? Кудай буйруган күнү эртеби кечпи түрмөдөн чыгам. Чыксам кадимки эле эл катары жашоо уланат. 2020-жылкы парламенттик шайлоого сиздин партия катышабы? Башка партиялар менен биригип сөзсүз мекенчилдер парламенттик шайлоого катышат. Таза, прогрессивдүү, жаш мекенчилдер көп арабызда. Мурдатан тажрыйба топтоп, таза иштеген ага эжелерибиз да бар. Баары тизме менен шайлоого барышат. Алар кимдер, аттарын билсек болобу? Жок, азырынча аттарын атабай турайын. Убагы келгенде ачыктайбыз. Себеби мамлекеттик кызматта олтургандар да бар. Алар да азыр жеп коюшат. Маектин уландысы бар. Маектешкен Динар Турдуголова. Маекти алууга жардам берген адвокат Шырайбизин Токтосуновго ыраазычылык билдиребиз. Булак Азия Ньюс гезити. Чет элдик жылдыздар Кыргызстанга байма-бай каттап турушат. Алар көбүнчө жеке иш-чараларга конок болуп, той топурларда, жабык кечелерде ырдап, бийлеп кетишет. Чет өлкөдөн ырчыларды чакыруу престиждүү. Анын үстүнө акысы дагы кымбат болгондуктан аны оңой адам көтөрө албайт. Бишкекке концерт койсо, билет баасын шаар тургундарынын көпчүлүгүнүн чөнтөгүнө да туура келбейт. Ивент менеджерлердин айтымында, чет элдик ырчылар көбүнчө атайын кечелерге чакырылып, бирок ошол эле учурда капчыктуу кыргызстандыктар Бишкек шаарынын тургундарына дагы жагымдуу маанай тартуулап, концерттин уюштуруп, жаянттарды уруксат беришет. 24 KG агенттиги Бишкекке келип кеткен жылдыздарын тизмектеди. Россиянын белгилүү алып баруучусу жана ырчысы Ольга Бузова өтүп бара жаткан жумада bir күнгө Бишкекке келди. Ал Лаунж бардын ачылышына чакырылган. Ольга Бузова Бишкекке коноору менен эле Инстаграмдагы 16 миллион адам катталган баракчасына Кыргызстандын Ордо каласындагы сүрөтүн жана видеосун жүктөдү. Ал жаратылышка таңдын атышына суктануусун жашырган эмес. Бузованын айтымында Бишкек аны жылуу кабыл алып, түнкү клубда дагы күйөрмандары жакшы тосуп алышкан. Ал Кыргызстанга bir күн
концерт менен келүүнү убадалады. Бузова кеткенден кийин Бишкекте ызы-чуу башталды. Көпчүлүккө Ольганын кыргыз калпагын жана чапанын кийгени жага бербеди. Айтмакчы, калпак менен чепкенди жазында Кыргызстанга келген мушкер Валентина Шевченкога дагы кийгизишкен. Бирок ал пландалбай мушкердин фанаты күтүүсүздөн эле белек кылганы айтылган. Тимати Бишкекте өзүнүн Black Star Burger тармагынын филиалын ачуу үчүн келди. Россиялык рэперди көрүү үчүн же бекер токоштон жалмап калуу үчүнбү 20 миңдей адам топтолду. Тиматинин сапары дагы ызы-чуусуз өткөн жок. Бургер таркатууда өтө көп киши топтолуп, эс үчүн жоготуп калгандар. Ага барган депутаттар сынга алынды. Ага чейин эле Black Star Burgerди ачуу үчүн муфтий Максат Ажы Токтомушев катышып, элде талкуу жараткан. Белгилей кетсек, Тиматиге дагы салттуу түрдө калпак менен чапан кийгизип узатышты. Чыгыштын сулуу айымдары Согдиана менен Кети Топурия өзүнүн көрмандарын аянтта жана спорт сарайында ырдап кубантышты. Согдиана Бишкектин мааракесине келип, Instagram баракчасына бир нече сүрөтүн жүктөп, ал көрмандарынын активдүүлүгүнө баа берген. Ал эми А-студио солисти Кети Топурия Instagramдагы 2 миллион 300 миң көрманына Бишкектеги сүрөттөрүн жарыялаган эмес. Негизи эле ал концерттеринен сүрөт көп чыгара бербейт. Айтмакчы, Бишкек Кети Топурия үчүн анын атасы менен да байланыштуу. 2009-жылы Грузиянын Крим төбөлү Андро Топурия Бишкекте кармалып, кайра артка жөнөтүлгөн. Жазында Бишкекке Россиянын ырчысы Алексей Чумаков дагы жазда концерт берип кетти. Бирок анын сапары ызы-чуусуз узатылды. Ага караганда белгилүү рэпер баста бийлик өкүлдөрүн уяткарып, социалдык тармактагы кыргыз сегментинде тополоң салды. Ырчы спорт сарайынын эскилиги жеткен отургучтарын видеого тартып, мурдакы кылымга Советтер Союзуна кайра барып калгандай көрүнүшкө туш келгенин жазган. Казакстандын примадоннасы Роза Рымбаеванын концерти болду. Анын артынан жаш жылдыз Кайрат Нуртас үй бүлөсү менен келип кетти. Кайраттын концертине каалоочулар өтө көп болуп, билеттер дагы кымбат сатылганы маалым. Анын концертинен атайын видеону апасы Гүлзира Айдарбекова, келинчеги Жылдыз, продюсери Instagram баракчасына жүктөп, кыргызстандыктарга ыраазычылык билдирип жатышты. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримованын бир тууган иниси Сагынбек Каримов үйлөндү. Ырчы Сагынбек Каримов кече 20-июлда сүйүктүүсү Азизага баш кошкон. Баш кошкон түгөйлөр тууралуу Самара Каримова буларды айтып берди. Сагынбек ата-энемди, бир туугандарымды, мени күттүрүп келген көкүрөк күчүгүбүз. Анын үйлөнүп, үйгө келин алып келгенин ата-энем көптөн бери күтүп жүрүшкөн. Атам сыркоолоп жүргөндүктөн Сагынбекке келинин чайын ичейин, неберелеримди көрөйүн, сүйлөшкөн кызың болсо айт деген. Инимдин сүйлөшүп жүргөнү бар экен. Кудагыйлар жолугуп, сүйлөшүп, каада салт менен келинди алдык. Эң негизгиси келинибиз акчолтой, кайрымдуу, эл мактаган, көп балалуу бүлө болсун. Келинибиз Азиза Баткенден болот. Жашы 20да. Кесиби боюнча мугалим. Ал эми Сагынбек 21 жашта, музыкант. Экөө тең Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайларда билим алышат. Кудайым буюрса, 30-июлда Лейлектеги тойканалардын биринде үлпөт той өткөрөбүз. Атамдын туугандары, достору, катыштардын көбү Ошто, Бишкекте. Сагынбектин дагы достору көп. Атамдын сунушу менен катыштардын баарын Лейлекке чакырбай эле үлпөт тойду өзүнчө өткөрөлү деп жатабыз. 21 августта Ошто, 26 августта Бишкек шаарында үлпөт той өткөрөбүз деди ал. Бишкектин чок ортосунда студент кызды зордуктап өлтүргөндөр 20 жылдан эркинен ажыратылды. Бул тууралуу жогорку соттун расмий сайтында айтылат. Каргаша 2017 жылдын күз айларында болгон. Анда эки жаран жаңы таанышкан жаш кызды аракка тойгузган. Андан соң курулушу бүтө эле көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүнө алып келип, экөөлөө зордуктап катуу сабап таштап кеткен. Сот отурумунда айыпталуучулар кылганын жартылай мойнуна алган. Биз көчөдө арак ичип отуруп, кыздын каршылыгы жок эле жыныстык катнашка барганбыз. Ошол маалда ал колумдан тиштеп жибергенде ачуум келип, бир нече жолу уруп жибергем. Ал жатып калганда отвертка менен бетке жана моюнга сайгам деп көрсөтмө берген соттолуучулардын бири. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына ылайык маркумдун жыныстык органы жана көтөн чучугу катуу жабыркаган. Бети, башы, буту, колу көк ала болуп, денесине учтуу нерсе сайылган. Жаш кызды ата-энеси бир жумадан кийин өлүкканадан таап, тишин карап гана тааныган. Себеби ал өтө көп жаракат алган. Фемида өкүлдөрү мыкаачылардын мал-мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга кести. Азыркы учурда Кыргызстанда 1-класстан баштап 11-класска чейинки окуучулардын 30% окуп, ошол эле учурда иштеп келет. Бул тууралуу Жия бизнес ассоциациясы менен эл аралык эмгек уюму балдардын эмгегин колдонуунун бизнеске болгон таасири боюнча жүргүзгөн изилдөөдө айтылат. Анда 3 негизги экспортко багытталган продукциялар каралды. Алар грек жаңгагы, пахта жана төбурчак. Маалыматка караганда, пахта өстүрүүдө балдардын эмгеги, аны ото, сугаруу жана түшүм жыйноодо колдонулат. Балдар пахтаны сугарууга 7 жаштан, ал эми терүүгө 4 жаштан баштап тартылат.
Грек жаңгагын жыйноодо, сатууда да балдардын эмгеги колдонулат. Бул ишке балдар 5 жаштан тарта салынып, сентябрь-ноябрь айларында иштешет. Ал эми төө бурчак өстүрүүгө 10-11 жаштагы өспүрүмдөр тартылып, май-сентябрь айларында эмгектенишет. Бул иштер окуу мезгилине туш келгенине карабай, көпчүлүк балдар мектепке барбай иштешери аныкталган. Изилдөөнүн жыйынтыгында бизнес чөйрөсүнө сунуштар иштелип чыгып, тиешелүү мамлекеттик органдарга берилди. Ассоциация Кыргызстанда арзан жана квалификациясыз балдардын эмгегин колдонуу кээ бир убактылуу эле көйгөйлөрдү гана чечип, келечекте адамдык капиталдын сапатын түшүрүп жатканын белгилеген. Хусейн Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетти Бишкек мамлекеттик университети болуп өзгөрдү. Бул тууралуу Азаттыкка аталган жогорку окуу жайдын ректору Абдылда Мусаев билдирди. Ал мындай чечимди университеттин окумуштуулар кеңеши кабыл алып, өкмөт колдоп бергенин айтты. Чет өлкөлөргө барып кызматташуу боюнча сүйлөшкөндө БГУ десек алгач Бишкек мамлекеттик университети деп ойлошот экен. Кийин гуманитардык университет экенибизди билгенде, бир гана багыт менен чектелип калат экенсиңер деген пикирди көп уктук. Биз мурунку эле багытыбызды сактап, негизги ишибизди ушул нукта улантабыз. Ал эми мамлекеттик университет деген чоң мүмкүнчүлүк болуп турат. Мусаев бул үчүн республикалык бюджеттен кошумча чыгым кетпегенин, Бишкек мамлекеттик университети учурда дүйнөнүн 100гө жакын жогорку окуу жайлары менен иштешип жатканын белгиледи. Сөз болуп жаткан университетте жалпы 7,5 миңдей студент билим алат. Ал эми мугалимдердин саны 500гө чамалайт.